Bismillahirrahmanirrahim. Men саудагер болып иштейм. Товарды карызга бергенде өз баасынан кымбат берем. Ошол акча адалбы? Кымбат бергенимди клиенттер билет. Ошол процент болуп калбайбы? Мындай да. Товарды сиз карызга кантип кымбат бересиз, мен түшүнбөй калдым. Кымбатка сатасыз да. Карызга акча берилет. Акча берилет. Карызга берип туруп үстүнөн дагы кымбатыраак, то есть 10 000 сом карызга берип 11 000 сом ала турган болсоңуз, бул процент, бул арам. Бирок эгерде сиз товар сатып атасыз, идиш аяк, же бут кийим, же дагы бир нерсе, анда рассрочкага деп коебуз. Азыр акчасы жок болуп атат. Өзүнүн баасы го, бул идиш аяктыкы 1000 сом. Бирок сиз 1 жылга сатып атасыз, 1200 сом. Бул адал процент эмес бул. Бул эч кандай процент эмес. Канча кошсоңуз деле мени. Азыр акчасы жок, бирок айтып атат, азыр берип туруңуз кийин деп. Бул мындай болуп калат да, мындай да биздеги ижара жана иара деген терминдер бар. Бул деген мындай. Эгерде мен товарды буга берсем, мисалы көбүнчө ижарага бердим да. Неге бердим? Ижарага. Машинемди бердим. Машинеде бир товар да. Ижарага бердим. Макулу, анын акысын алып атам мен. Айына мага 10 000 сомдон берип турат, калган өзүнүн жанын багат ижарага. Макулу, же болбосо мына азыркы строительный эмелерди, курал жарактарды ижарага берип атпайбы? Ал бул иштетет, анын ээси бул эмес да. Анын пайдасын алат. Пайдасын мага дагы берет, өзү дагы алат, бирок анын ээси мен. Бул ижара деп коет бул. Бул товарды берип атканда. Иара деп коет, мисалы көбүнчө бизде мисалы уйду берип коет да, айылда билесиздер го. Жайлоого, ушу сүтүн иче бер, айран кылып бардыгы. Бирок уйдун ээси мен унутуп калбаган, мен деп чыгып алба. Уй пайдасы барды. Көңдү аласыңбы, көңүн аласыңбы, сүтүн аласың барды. Жылкы болсо кымызын алып саап ичесиңби, бирок кайтарып бересиң да мага. Бул ариятан деп коет, пайдасын да. Ижарага берген бөлөк бул. Так мына сиздики товарды ал неме эмес. Акчаны берип туруп, ошону акчаны берип турупчу, акчаны карызга берип туруп, анын үстүнө үстөк ала турган болсоңуз, же болсо соода кылам деди, акчаны бердиңиз дагы айына мынчадан бересиз. Ал арам болуп калат. Ал процент ал. Менде суроо бар. Окуу жайда окуйм. Окууга болгон кызыгуу жок. Жаштарга жана мага мотивация берип коесузбу? Кээде ойлоп коем, армияга эле кетип калсамбы деп. Алла ыраазы болсун. Барыбыз. Армияга барып келиң. Илимди сагынып келесиз. Бирок туугандар, окуйлу. Окубасак болбойт. Окуган коом эч качан артта калбайт. Эч качан. Дүнүйөнү окуган дүнүйөдө алдыда. Динди окуган дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы алдыда. Ушу айырмасы бар да, дин менен дүнүйө. Эми өзүңүз тандап кайсы китепти окусаңыз окуй бериң. Динди окуйлу. Сөзсүз окуйлу. Кудай кааласа иншалла. Дүнүйөдө да өзүбүздүн кесибибиз канча болсо, ошону жакшы билейли, окуйлу, эчтемес. Ислам дини дүнүйөнү окугандан тыюу салган эмес. Бирок фазилет динге берген. Устаз, 4 рекеттүү намаздын 3-чү рекетинде жетишсек, калган рекеттер кандай тартипте уланат? Жана шам намазынын окулушу кандай болот? Пешим намаз, асыр намаз, куптан намаз, 4 рекеттүү намаздар. Мени караңыздар. 4 манжаны көрдүңүз. Бул 1-чи рекет, 2-чи, 3-чү, 4-чү рекет. Сиз имам менен мына 4-чү рекетти гана окудуңуз. Мойнуңузда канча бар? 3 бар. Имам салам бергенден кийин 2 жака. Сиз турасыз дагы. Мына 3-өнү окуйсуз. Ушу 3-өнү окуганда кайсы тартип менен окуйсуз, жакшы угуп алыңыз. Мына ал 4-өндөчү. Имам менен 4-сүн окудуңузго, бул жерде Фатихадан кийин зам сүрө жок. Мына алда дагы Фатихадан кийин зам сүрө жок, бул 3-чү, 4-чү. 2-чиде Фатихадан кийин зам сүрө бар. 1-чиде Фатихадан кийин зам сүрө бар. Ушундай да. Мына ал экөөндө зам сүрө бар, бул экөөндө зам сүрө жок. Сиз кошулдуңуз кайсынысына? Зам сүрөсү жогуна кошулдуңуз. Эми турасыз дагы мына 3-өнү катар окуйсуз. Биринчи ушу баштан эле баштайсыз. Фатиханы окуйсуз дагы зам сүрөнү окуйсуз. Бу да сиздин мойнуңузда канча болду? 2. Отурасыз аттахиятка.
Түшүндүңүзбү? Каяка отурасыз? Ат-тахиятка отурасыз. Абдуху ва расулу дедиңизби? Турасыз. Тургандан кийин мына Фатиханы окуйсуз. Фатиханы окуйсуз дагы зам сүрө барбы жокпу? Бар, зам сүрөсүн окуп коесуз. Андан кийин да турасыз. Бул Фатиханы окуйсуз, зам сүрөсүн окуйсуз. Отурасыз. Бүттү. Түшүнүктүү да. Оңой эле. Устаз, менин бир байкемдин үйлөнгөнүнө 2 айдын жүзү болду. Ата энем шаштырып үйлөнтүп койгон. Агамдын аялына көңүлү болбой жатканын айтып жатат. Мурун жакшы көргөн кызы бар болчу. Бирок анын ата энеси жазда берем дегенинен күтпөгөн болчу. Эмне кеңеш бересиз? Туугандар, мындай. Ушунун баарын үйлөнгөнгө чейин ойлонуш керек. Үйлөндүңүзбү? Нике гайып деп коет. Башканы мээңизден чыгарып коюңуз, ал чүрөк болуп кетсе дагы. Ошо ак никеңиз сиздин берекеңиз, сиздин бактыңыз, сиздин рахатыңыз, сиздин урпагыңыз, сиздин дүнүйөңүз дагы, бейишиңиз дагы. Нике гайып. Кудай кааласа Алла Таала ушундай сүйүү пайда кылат. Ал сизге берки шайтан ойноп атат. Шайтан мынага мындай, ана тигиндей мындай депчи, андай шайтан сөзүнө кирбең. Наркын алгандай бактылуу болбой каласыз, ачык айтып коеюн. Буга зулумдук кылган болосуз. Зулумдук Аллага жакпайт. Нике гайып. Кайсы аялды Алла Таала тагдырда сиздин үйүңүздө босогоңузга кирет деп жазган болсо, ал аял башкага кирбейт. Кайсы кызды Алла Таалам сиздин босогоңузга кирбейт деп жазган болсо, аны билдизор менен тартып киргизе албайсыз. Бул Алла Таалам алхамдулилля ошо кыздын бактысын сиздин босогоңуздан өткөрдү. Мурункулар көрбөй эле алышчу. Азыр ошо мына көрүп сүйлөшүп мына бардык кесепет ушунун аркасынан кетип атат. Андай болбойт. Ошо үчүн иншалла сабыр кылып, жакшынакай жашаңыз. Таквалыкка, үйгө жакшы көңүл буруң. Тигини мээден чыгарың, ал арам. Андай кылып туруп, мисалы ал менен сүйлөшүп жүрө берген болбойт ал. Баары эмес, кээ бир адамдар ийгиликке, байлыкка, кошоматчылык, эки жүздүүлүк менен жетип алып, Алла берди деп коюшат. Аракетте берекет деп. Менин акылым жетпей жатат. Кандай болот эми бул жагы? Тагдыр ушундайбы? Алла берди деп коебу? Алла дозокту дагы берет таксыр. Алла эмнени берет экен? Алла берди, токтоп тургула. Алла эмнени берди? Кеп ушул жерде кетип атат. Азыркындай сиз айткандай ал кандай? Кошоматчылык, эки жүздүүлүк менен ийгилик, дагы эмне? Байлыкка жеткен деп. Туга мынан бир коңуз, буну истидрач деп коет. Динибизде истидрач деген термин бар. Бул ал ийгилик эмес ал. Буда Алланын разычылыгы жок. Бул утурундук түш. Бирөөнү алдап, бирөөнү поставить этип, бирөөнү бири менен кагыштырып, интрига кылып, анан кийин бир аккалсыздык менен отуруп алган. Ал өзүн ушинтип алдап атат ал. Бул Алла Таала мындай кой берип коет, мындай кылып. Аны карайынча кайерге чейин барар экен. Ошон үчүн айтам, Алла бердиби? Алла бейишти дагы берет, дозокту дагы берет, аны унутпайлы. Ошон үчүн иншалла арам менен барган кайтуусу ham арам менен болот. Кудай сактасын, ошон үчүн андай жаман немелерге барбаш керек. Тагдыр ушундай. Алла субханаху ва таала жакшылык менен да сынайт, жамандык менен дагы сынайт. Дүйнөдө падышалардын көпчүлүгү бузуку, бактысыз болгон, буну билип коюң. Акыбети жакшылык менен бүткөн эмес. Акыбети жакшылык менен бүткөн эмес. Тарых буга күбө. Азыркы эмес, адам атадан беркин айтып атам. Ошон үчүн өтө аз, машаалла, ушундай падышалар болгон, мээримдүү, ыймандуу, адилеттүү, боорукер, андай дагы болгон. Баары эле эмес, бирок мен айттым ошон үчүн көпчүлүгү. Так что мына анча-мынча байлык, мансапты эңсегендер адал жолу менен барган болсо, алхамдулилля, башкачасы болуп калса, акыбет деп коет.
Бүгін емес. Последствиясы. Бүгін емес. Будущий. Келечеги. Досымдың қаза болғандан кейін 1 айдан соң 100 сом қарыз екені есіме түшті. Анан мен аны кештім деп ниет қылдым. Жана бұл үшін қабырда азапталбайбы? Машалла, жақсы иш қылдыңыз, кечирип қойдыңыз. Қабырда азапталбайт иншалла. Эгерде ошо кечирбей койгон болсо, анда чатак. Намаздан кейін өткөн намаздарыбыздын күнөөлөрүн кечир десе канчалык соо болот? Алла субхана намаздан кейін өткөн намаздарыбыздын күнөөлөрүн. Алла Таала чын жүрөктөн тооба кылсаңыз, өткөн намаздардын күнөөлөрүн кечирет. Өз учурунда окубай койгон күнөөлөр жазылган эле чоң күнөөлөр, ошолор тооба менен кечирилет. Бирок намазды кайтарып бериш керек болот. Эгерде ошол убакта өзүңүздү мусулман деп эсептесеңиз. Мен мисалы балагатта толгондо өзүмдү мусулман деп эсептейт элем. Болду. Азыр 20 жылдан бери намаз окуй элекмин деп жүрөсүз. 20 күнү ушу 20 жылдын казасын окуп бериш керек. Коркпоңуз. Көз коркок кол батыр. Акырын окуй берсеңиз, кыбыраган кырашат дейт. Бардыгы бүтүп кетет. Кайсы амалдар жакшы өлгөн адамдарга багышташ үчүн? Машалла. Өткөн адамдарга бардык жакшылыктарды багыштасаңыз болот. Бардык жакшылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан, адам өлгөндөн кийин амалы токтойт. Жакшылык кыла албай калат, уже намаз окуй албайт, садака бере албайт, жана башка Куран зикир кыла албайт. Акылбы? Амалы токтойт, бирок 3 амал токтобойт деген. Эгерде ушундай бир илим таштап кеткен болсо, илимден пайдаланып аткан болсо, соого кете берет. 1. Экинчиси садака жария. Ушундай садака таштап кеткен, аны соого агып келип тура берет. Жалпы эл пайдалана турган. Андан дагы соого келе берет. Үчүнчүсү ушундай перзент таштап кеткен, валадун салихун яду лаху, ага дуа кылып турат, аны да сооптор бара берет дейт. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: 7 амал бар деген садака жария. Тирүү кезинде дагы соо бара берет, өлгөндөн кийин дагы соо токтобой бара берет деген да. Биринчиси мен аллама илман, ким илим үйрөткөн болсо. Ким илим үйрөткөн болсо. Ошого алхамдулилла, тирүү кезинде дагы өлгөн кезинде да сооптор бар. Экинчиси ким дария казган болсо дейт, канал казган болсо. Үчүнчүсү кудуктан суу чыгарган болсо дейт. Не чыгарган болсо дейт? Суу чыгарган болсо. Кайсыл жерден суу чыгардыңыз? Ушунун да соо ошондой. Мечит курган, бана масжидан, ау бана масжидан, же болбосо хафара би'ран. Шу Аллахумма салли ала Мухаммад, кудук казып суу чыгарып койду. Же мечит салып койду. Жашоо кезинде, тирүү кезинде дагы өткөндөн кийин дагы соо бара берет дейт. Же болбосо варраса мусхафан, мечиттерге тияк-бияктарга Кур'ан-ы Каримди алып барып берип койдуңуз. Бир Кур'ан алып келдиңиз дагы сатып алдыңыз базардан. Вакф деп туруп мына мечитке коюп койдуңуз. Ошо Кур'ан канча окулса, сизге соо боло берет. Тирүү кезиңизде дагы, өткөндөн кийин дагы. Тирүү кезде дагы, анан өткөндөн кийин дагы. Же болбосо манзара, ким эгин эксе, нахлан, хурма дарак, өтө пайдалуу, атак бардык эле дарактар. Мөмөлүү дарактар, саялуу, то есть көлөкө бере турган, пайдалуу, бардыгын сооптору бар. Ушулардын бардыгын чекеден кылсаңыз боло берет. Мына бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыктын түрлөрүн айтып атпайбы? Ушулардын баарын эң жакшырагы аркаңыздан сизге дуа кыла турган перзент тарбия кылып кетсеңиз. Ана. Тарака валад ястагфир лаху. Бала таштап кетти, ата-энесине дуа кыла турган, кечирим сурайт турган. Мага чоң атам намазды үйрөткөн. Коңшу чоң атам дейби, намазды үйрөткөн. Жана ал мурдагы жылы көз жумду.
мен оқыған намаздан соуы жетіп тұрабы? Әлбетте тұрады. Аддал алал хайр кафаилихи. Пайғамбарымыз айтқан: иннаддал алал хайр, бір жақсылыққа далалат қылушы, себеп болушы, кафаилихи, ошол жақсы ішті қылучудай сауап беріледі да. Сізге намазды жығып қойды, өтіп кетті. Ошол эми сіз намазы оқып атқандай сауап тияққа кете береді. Ошон үчүн жақсы іштерге көп себепчи болойлу да. Көп далалат қылып қалайлы. Себеп дегенде мынау жердегі улуу сауаптар садақаларда мындай да: жаман өлімден сақтайды деп қоябыз, береке болот дейбиз, жүрөктө кирдиктер, мал мүлк бардыгы тазаланат деп айтабыз, Алла Тааланын ачуусу кетет дейбиз. Ошон үчүн иншалла садака жария өлгөн адамдардын артынан сауаптарды кыла берсеңиз, Кудай кааласа иншалла өзүңүзгө да жазылат, өлгөнгө да жазылат да. Бул ушундай канжар эки тараптуу. Ким садака жария кыла турган болсо, азыркы айтып аткан жакшы сауаптардычы өзүнө дагы жазылат, анан кимге багыштап атсаңыз, ошого дагы жазылат. Мына. Кээде намазымды каза кылып алам. Анан Насаат медиа белгилегенде окуп коем. Мейли, бирок аракет кылыңыз, өткөн сабакта дагы айттык эле, каза кылбаңыз таксап. Аракет кылыңыз. Ар бир учурдагы намаздын фарызы, Аллаху акбар, мен силерге айтып берейинби? Качанга чейин бар. Азыр пешимдин убактысы өткөнгө, пешимдин намаздын убактысы өткөнгө 4 рекет фарызды окуй турган эле убакыт калды. 4 минута калды. Бир адам исламды кабыл кылды. Ошого фарыз болду ушуда. Кийин шамдан кийин жуунуп окуйсуң дебейт. Момент. Бала балагатка жетти. Ошо момент. Айызы келген аялдар таза болду. Ушунча убакыт бар. Фарыз, момент. Окулбаса каза болот. Мына шарият мынага чейин айткан таксыр. Ошон үчүн иншалла аракет кылышыбыз керек. Каза кылбай 5 убакыт намазды өз убагында окуган бул азамат. Bir айлык Кур'ан курстарына барып үйрөнсө кандай дейсиз? Өтө жакшы. Окуңуз барып иншалла, Кур'ан окуңуз, 1 айлык курста болсо өтө жакшы. Устаз, узун сүрөнү окуганда канча аяттан кийин бүтүрсөк болот? Мисалы, Бакаранын алгачкы 5 аятындай. Аз дегенде 3 аят. Андан нар жакка канча күчүңүз жетти окуй бересиз. Алак сүрөсүн жаттап жатат элем. Анда сажда кылуучу белги бар экен. Кайталанган сайын сажда кылышым керекпи? Же башында бирөөнү кылсам жетиштүүбү? Кур'ани Каримде 14 жерде сажда аят бар, тилават. Бирөөсү ушу Алак сүрөсүндө бар. Сиз бир жерден жылбай, ушул жерде эле кайталай берсеңиз, 100 жолу дагы бир эле сажда кыласыз. Ушул жерде кайталадыңызбы? Бул жерге кайталадыңыз. Бирөө чакырып калды, тияка барып, кайра келип кайталадыңыз, ошол жерге отуруп. Анда орун алмаштырганда сажда да калмашат. Саналат. Болосо бир эле сүрөнү окуп атасыз, ушул жерде окуп атасыз да. Эшикке чыгып кайра келип ушул жерде эле окуп атасыз. Мени орун алмашты да, жылды. Сизден кыймыл аракет болуп калды. Болду, уже 2 сажда. Канча жолу алмашсаңыз, ошончо сажда. Эгерде бир жерлерде отурасыз, Кур'андын 14 тең аятын окуп койдуңуз, анда 14 сажда. Алымдар бир өтө тажрыйбалуу амал жазган. Кимде ким Кур'ани Каримдеги 14 сажда аятын окуп, 14 жолу сажда кылып дуа кылса, кайтарымсыз дуа кабыл болот деген. Эрже карындаштарыбызга жолу кандай маанилүү экендигин айтып коюңузчу. Жана сооп азаптарындагы балагатка толгон мусулман аялга Алла субхана ва таала буйрук берген чачын жашырыш керек. Бул биздин маданият, бул биздин дин, бул биздин намыз, бул биздин чырайлуулук, бул биздин бактыбыз, бул биздин ибадатыбыз. Буда Алла разы болот. Буга бейиш берилет, күнөө кечирилет. Тескерисинче Кудай сактасын. Куранды жеңил жатташыма дуа кылып коюңуздар. Аллахым баарыбызга жеңил кылсын. Баарыбызга аракет кылайлы. Куран жаттаганда жарышайлы, үйрөтүшөйлү.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Алла Құр'анда айтады, біз Құр'анды жеңіл қылып қойғанбыз. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Біз Құр'анды жеңіл қылып қойғанбыз. لِلذِّكْرِ. Естегенге, жаттағанға, әрекет қылғанға жеңіл еле. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ей, насихат қабыл алушылар бар ма дейді. Құр'анға Алла Тағала жеңілдігіне өзі шақырып отады. Насихат қабыл алушы бар ма дейді. Ассаламу алейкум ұстаз. Вақия, Ясин, Әл-Каф сүрелерінің берекет, қасиет айта кетесіз бе дейді. Берекет, қасиетін айта кетесіз бе. Оқығанға, амал қылғанға. Рахмат. Машалла. Вақия сүресі. Қайсы үйде оқылса, иншалла, ал үйге ашаршылық келбейді деген. Қажет бітеді деген. Ошон үчүн көбүнчө аял кишилер көбүнчө үйдө болот да, аларга айтып коюш керек. Вакыяны таштабай окушсун. Экинчиси Ясин сүрөсү пайгамбарыбыз айткан Кур'андын жүрөгү деген. Ар бир нерсенин жүрөгү бар, Кур'андын жүрөгү Ясин дейт. Ясинди баштан аягына чейин окусаңыз, Кур'анды 10 жолу хатым кылган соогун аласыз деген. Каф сүрөсү болсо, маша Алла, кимде ким Каф сүрөсүнүн баштан 10 аят окуса, Даджалдын фитнасынан, жамандыгынан сак болот деген. Кээ бир риваятта аягынан 10 аят окуса деген. Бул Муслим шарифте келет. Каф сүрөсүнүн баштан аягына чейин окуп жүрсөңүз, эртеге кыямат күнү нур болот. Кайсыл жерде отурасыз азыр? Махмуд Кашкаридеби? Бишкек шаарында. Ушудан Меккеге чейин нур болот деген. Кайерге чейин нур болот? Меккеге чейин. Маша. Кудайым баарыбызга тоофик берсин. Устаз, байлык келчүү кандай амалдар? Сизден кеңеш суроо, аяттар, дуалар, амалдар дейт. Машалла. Байлык келүү үчүн дордойго чыгыш керек. Бизде азыр ушулар ишенгенибизде дордой. Я, туурабы? Алла Тааланын берекесин берсин. Каниет кылып, я, каниет кылып, аз болсо дагы иншалла. Кудай калса себебин ыктыяр кылып коюш керек. Себебин ыктыяр кылып коюш керек. Себебин ыктыяр. Кудайым иншалла рызкыны берет. Ушундай айтып койгон. Маяттакилла яжаллаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Гүмөн кылбаган жерден ырыскынын келгенин кааласаңыз, таквалыкты тандаңыз. Гүмөн кылбаган жерден келет. Элдердин гүмөн кылган жеринен барат го, сиздики гүмөн кылбаган жерден келет. Ойлонбогон, күтпөгөн жерден келет да. Койчу, ошондой дейт. Алла Тааланын эмеси. Албетте. Алла Таала айтат, эгерде баш кошкондор экөөтөн кембагал болсо, коркпой баш кошсун, экөөнү биз бай кылабыз дейт. Ушу экөө таквалыкта эле кармасын дейт. Калганын бизге койсун дейт да. Алла Таала рызкын өзү берүүчү. Макулбу? Баарыбызга рызкы берет иншалла. Ошон үчүн каниеттүү рызкыны сурайлы, кичине аракет кылайлы. Бүгүн Кыргызстанда кыбыр эткен ачка калбайт эч качан. Бардыгы ток иншалла. Кичине каниет керек. Эч нерсе жок болсо деле үйлөнө бериш керекпи? Мына заказ бергендей болду го буяга. Кенен акча, байлык жок болсо, жана ата-энелерге насаат айтып коюңузчу. Азыр балдарын үйлөнтпөй кармап, шарт жок, кийин деп убакыт өтүп кетет экен. Ата-эне сен кыйналып жүргөндү түшүнбөй үйлөнөйүн десем, тыйып каршы болушат. Үй ал жакшы жумуш тап, тынып ал деп дейт. Машалла. Мындай жетишерлик. Эчтеке жок болсо деле үйлөнгөнгө шарият уруксат бербейт. Турак жай болуш керек. Болбоду дегенде бир бөлмө. Бишкектен бир бөлмө деп аткан жерим жок. Ошо ат башыдан деле бир бөлмө болсо болот. Лейлектен деле ошо деле бир бөлмө. Бул жакта бир бөлмө кымбат да. Айылда сарайды жакшынакай кылып эле караңыз. Ичин актабай эле коюңуз. Эч кандай евронун кереги жок. Килем-пилемдерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, дуалыңарга кийим кийгизбегиле деген. Не деген? Кийим кийгизбейди dedi. Hadiste келет. Инналлаха лам я'мур ан-наксу ал-хижара ва-тин. Ушундай да? Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Алла Таала бизге таштарга, ошо ылайларга кийим кийгизгенге буйрук берген эмес ди.
Ибн Умар разияллаху анхума, Умар разияллаху баласы, Абдулла ибн Умар. Үйінде ошо бір парда тартып қойған екен, дуалғачы. Анан кейін Салман Фариси келіп қалады дағы. Анан айтады, сен үйіңе Кабаны қачан алып келіп алғансың дейді. Кабаны. Каба бар ғой. Bir ғана Кабада емесі бар да. Кисва деп қояды, ошо кийгизгенинчи. Анан эми ушундай бизде аялдар ушундай болуп калды, үстөмдүү болуп калды, ана мына деп. Мен сенен андай күткөн эмес элем дейт. Кой мен бирден тамак ичпейм деп кетип калган дейт. Сахи Бухариде. Болгондо да жөнү Сахи Бухариде бул. Ошондуктан эми айтып атканым мына жердечи. Биздин мээбизчи материал болуп калды да. Болбосо алхамдулилла биздин мурунку муфтийбиз муфти Абдусаттар дамылла болгон. Ол устазыбыз дагы. Алла рахматын алсын. Үйүнө барсаң, акыркы жолу менен канчанчы жыл болуп калды бир. Аллахумма салли. Эсимден эле чыгып калды. Анау кетти. 2005 дак жакында эле да. Үйү акталган эмес эле. Бирок ушундай рахаттанат элең. Азыр немеге барасың го мынау? Биздеги супара бар го, супара. Ошол жерде жүргөндө. Супара ичинде бир чай ичип, тамак ичип отурду, бир балдар конокко чакырып калды. Ичи ылайдан эле да. Ошондойбу? Рахат да, рахат да. Негизи ушу үйлөнгөндөр экөөнүн ортосунда таква болсун, бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирине жөлөк болуп, чогуу Кур'ан окуп берип, зикир кылып, чогуу иштешип, чогуу, ал анеле евросы жок эле. Алхамдулилла. Ошого бизден биринчиден үйлөнгөнгө бир бөлмө кичине өзү эркин кийинип, чечинип, путу конусуна турган бир бөлмө камсыздаган мусулман эркектин мойнунда фарыз. Сөзсүз болуш керек туган. Анан кийин махыр канча? 2000 сом. Эң азы 2000 сом, 10 дирхам. Азыр 62ден. 10 дирхам. Так, андан кийин анан бир кой союп коңуз, бир кой сой канча? 6-7 миң сомго бир кой. Аурим вала бишат. Бул деле сүннет, болбосо эчтеке деле эмес. Өзүңүзгө идиш аяка кичине төшөккө болсо эле болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мен силерге бир нерсе айтып берейин. Фатима энебиз Hazret Ali разияллаху анхуга турмушка бергенде жашоодан кыйналып кетишти да. Өтө эле кыйналып кетишти. Бардык иштерди өзү кылат. Анан бир күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо олжо келип, олжодон бир топ кызматчылар келген эле. Анан барып сурап дегенде барып сурап уялып кайда кайтып баса берген. Эртеси күнү пайгамбарыбыз келип туруп караса, Фатима энебиз менен Hazret Ali экөө отурушкан экен. Экөөдө отуруп эле ордон турбагыла деп айтты дагы. Эмне болду? Фатима энебиз аябай уялып чыгарып айта албай койду. Hazret Ali айтып берди: "Я Расулаллах, Фатима ошол шыпырып, суу алып келип, ал убакта суу ташыйт да. Биздерде да азыр баягы бакан менен суу ташыган калып кетти го, Немелерди көтөрмөй, флягаларды көтөрмөй, эшекке артмай, ал доордон өтүп кеттик да. Ал кечеле бар эле да, турал. А мурда болсо ошолор, дарыядан суу алып келмей. Азыр таза суу деп тополоңор митингге чыгат, астагфирулла. Мурда кандай эле мындай бардыгын алып келип жүрөдү. Ден соолуктары жакшы эле, мыкты болчу. Канча километрден көтөрүп келет эле башкасы. Ошондо бардын кетип, ушу кичине кыйналганынан кичине кызматчы болсо деп сураганыбыз деди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Кызым" деди, "Мен сага bundan да жакшыраак нерсе берейинби" деди. Болбосо пайгамбар кол алдында бардык нерсе бар. Бир кызматчыны берип коюп эле кызмат кыл деп койсо, эч ким кой дебейт, жок дебейт. Жатаарда субханаллахны 33 жолу айт деди. Алхамдулиллахны 33 жолу. Аллаху акбарды 34 жолу айтып кой. Бул сага берилген кулдан дагы жакшыраак, кызматчыдан да жакшыраак деди. Фатима энебиз айтты, ошону айткандан кийин эртеси күн турсам, эчтеке кылбагандай укмуш болуп турам дейт да. Бардык ишти мененчи. Ошон үчүн иншалла мына жердеги азыр мына үйлөнөм деп аткандарга андай нерсе, буюм, балакат аракетинен көп деле керек деле эмес. Кудайга шүгүр иншалла. Ошо менен деле турмуш сүрүп, Алла таалам иншалла бакыт бере берет ал. Биз сөзгө азыркында бир машина болуш керек алдында, көрпө, анан диван, анан кента балакат аракеттердин баарын санап, өзүбүзгө просто кыйын кылып алдык да. Жашоону кыйын кылып алдык. Дин юср, дин жеңил эле. Андай оор эмес эле. Ошон үчүн ошо буга баалуулук коюлбаш керек. Акчага, байлыкка, машина, үйгө буга баа коюлбаш керек эч качан. Баалуулук иманга, таквалыкка, жакшы мүнөзгө, ушулар бактылуу жашап кетсе эле. Бактылуу, ажырашпай, жакшынакай бири-бирин сыйлаган. Ырыскысым я. Ырыскым Алла таалам айвандарга берип аткандан инсанга бербейби? Так. Мен 23 жаштамын. Илим алганга
кечиккен жокмунбу? Дедим, жок, эми башталыптыр сизге. Өзүм илимге кызыгам, каарылыкка, бирок ата-энем каршы. Жок эле намазың, жөн эле намазыңды окуй бер деп. Кээде айтпай эле дааватка чыгып кетем. Кененирээк кеңеш берип коюңузчу. Жок, илим алыңыз. Илим өлгөнгө чейин. 60-70ке чыкканда да калыш керек илимди. 80ге чыкканыңызда да калыңыз. Бир тамга болсун деп үйрөнүңүз. Бир тамга. Курандын бир тамгасы жөнөкөй тамга эмес да. Бир тамгага 10 сооп берилет. Ошон үчүн иншалла илимин алыңыз. Эч кандай эмес, 23 жаш. Бисмилла деп окуп, үйрөнүп, кары жаттап. Ассаламу алейкум дамла. Менин атым Чыңгызхан. Ушул ат болобу? Же алмаштырайынбы? Алла разы болсун. Чыңгызхан деп бул залым болгон го Канча деген кан төккөн. Башка ат койгонуңуз жакшы го. Менин атым Кан Теңир. Мааниси кандай болуп калат? Чечмелеп берип коесузбу? Атымды алмаштыруум шартпы? Же кээ бирөөлөр шарт дейт. Алла разы болсун. Караңыз да мына Теңир деген атты. Теңир деп өзү Кудайдын аты. Теңдеши жок. Бардыгына тегиз. Теңи жок ал. Асман ага тең эмес. Көл ага, ала тоо ага тең эмес. Эми көрүнгөндө эле, көзгө көрүнгөндө эле Теңир деп карма, ал болбойт ал. Теңир көзгө көрүнбөйт. Ушунун бардыгын жараткан ал жалгыз. Аны Кудай деп да коет. Теңирдин негизги Кур'ан-ы Каримдеги котормосу лам якуллаху куффан ахад. Бирөө да ага тең эмес деген сөз. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда Кудайдын атын бирөөгө ат койсо болбой калат. Түшүнүктүбү? Ат койсо болбой калат. Теңир десек болбой калат. Так. Эми мен сизден сурам, вулкан, суу үстүнөн ат чапкан сахабалар деген сыяктуу жомоктой окуяларды айтканыбыз туурабы? Ушундай окуялар бир дагы хадис китептеринде жок экен. Бир дагы көрүнүктүү аалымдар айтышпаптыр. Эгер ушундай хадистер болсо, Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа жана башка кимдердин китебинен тапсак болот? Пайгамбарыбыздын атынан жалган айтпагыла деп күнөөлөп жатыша. Жок тапсыр. Бул вулкан суунун үстүнөн баскан, пайгамбарлар баскан, сахабалар баскан. Мына сиз бардык китепте мыналарды көрбөсөңүз деле керек могу китептерди. Бул китептердин баарын окуганбыз биз. Сиз жазган китептердин башына аягына чейин окуп чыкканбыз да, сабак беребиз дагы. Сахабарлардын караматы. Карамат деп акылга сыйбаган нерселердин болгону карамат деп айтат. Пайгамбарларга мужиза деп коет. Караматул аулия хак. Биздин ахли сүннат вал жамааттын акыйдасында аулиялардын караматы хак. Аулия азыр деле бар. Булардын караматы дагы бар. Сахабаларга аулиялардын аулиясы да булар. Эми мына суунун үстүнө баскан боюнча айтып коеюн. Ала ибн Хадрами деген болгон. Сахаба бул. Не деген? Ала ибн Хадрами. Байхакиди айтсаңыз китебиңизди көрөсүз. Болбосо келиңиз мен сизге көрсөтүп берейин. Ибн Касирди караңыз, Ал-Бидая ва Нихаяны караңыз. Ал-Исаба деген китепти караңыз, Ибн Хаджар. Байлана китептер толтура аягында бар экен. Барды Байхакидин риваятында. Абу Хурайра айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Ала ибн Хазрамиди Бахрайн деген бар, Бахрайн бар го, мамлекет. Ошол жерге губернатор кылып шайлаган. Муртаттар качканда бул элдин баары билет муну. Ислам дүйнөсү буну баары билет. 4000 сахабалар арасында бар, табииндер дагы бар. Ошо Бахрайндын үстүнөн төө аттары менен 12 саатта барып, 12 саатта келе турган жолго 6 саатта барып келип коюшкан. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, Аллаху акбар. Бул мужабу даават болчу. Мустажабу даават эле да. 4000 киши менен, мусулмандар менен. Бирөө дагы сууга чөккөн эмес. Бир киши өткөн эмес, 10 киши өткөн эмес. Канча киши? 4000 өткөн. Абу Хурайра разияллаху анхудан. Ал айтат, ошо төөнүн аттын туяктары бир суу болгон жок дейт. Бу тамаша эле бул. Hazret Umar разияллаху анхунун доорунда
Мединанын нарарагында ушундай вулканга окшош от чыккан. Өрөөндөн ушундай от чыккан. Тамими Дари деген сахаба болгон. Тамим бул мурда христиан болчу, кийин исламды кабыл алган. Тамим ад-Дари деп. Ушуга келип айткан, "Кум, Тамим, тур, мына отту кайтар" деген да. Отту кайтар дегенде бул айткан, мен киммин, мен немин, мен кыла албайм деген сөз калды. Hazreti Umar aytkan, аны болсо деп туруп баягы дурра чабат го. Ошонусун алып чыккан азыр деген да. Эсе Hazreti Amir Mu'minin тим эле койбойлу. Айтканда 2-3 жолу айткандан тура калып, "Боптур" деп, "Бисмилла, бисмилла" деп вулканды чыккан жерине барып басып салган бар. Кайтарып салган бар. "Яхшуха" деди. Мындай колу менен, "Бисмилла, бисмилла" деп. Булар жок эмес, булар толтурат. Анан кийин бир да көрүнүктүү алымдар айтышпаптыр деп. Ислам дүйнөсүндө Ибн Касирден өткөн көрүнүктүү ким бар? Ибн Хажардан өткөн көрүнүктүү ким бар? Алардын алдынан бирөө жарым чыгабы? Ничего, иншалла, бул деле биз бир тууганыбызга кичине мындай наржак бир жактуу сураганы туура болду. Мына иншалла бизге неме болуп калганычы. Бул сахабалар, Вакыт бар, Устаз, менин башым ооруйт. Оң жагы бир аз шешигендей болуп калды. Больницаларга көрүнгөм. Бир диагнозду айтышпады. Суук өткөн деп дарылашкан. Бирок таасир этпеди. Мен корко берем. Башым ооруса шарият боюнча дарыласа болобу? Баш ооруганда шешиген болсо айтып коюңузчу. Сураныч мага дагы жамаат менен дуа кылып коюңуз. Алла таалам шифа берсин сизге. Карап көрүңүз. Бир хижамат жакшы, бир профессионал ушул хижама мындай баштан кан алгандар бар да. Ошол жагында бир кылып көрүңүз. Анан кийин Кудай кааласа чорный тмин ичиңиз буюрса иншалла. Аз-маз бал сүйкөп кичине массаж кылып көрүңүз. Кудай кааласа себебин ыктыяр кылып коюш керек да. Кудайым көп ойлонбоңуз. Самый главный ошо көп ойлонуп кыжалат болбоңуз да. Так, турмушка чыккам, жолдошумдун мага кылган мамилеси кээде жакпай кетет. Көп нерсени апасы аркылуу кылат. Менден эмне кыласын деп сурап кеңеш да койбойт. Менин эмне ойлоп атканым ага эч кызыктырбайт. Эмне кылсам болот? Бир тууган ата-энелерим жакпаса ажырашып эле кет деп атышат. Болбойт бул. Сизге эгерде камсыздап үй, тамак аш, кийим-кечек камсыздатса, калган акылдашкан эле кажети жок, капа болбоң. Апасы менен акылдашпаганда ким менен акылдашат аны? Анан эгерде ушу кичинен берсеге эле сиздин ата-энеңиз ажырашып келе, жакпаса келебет. Ушу сөзбү? Ай кызым чыдагын. Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Сабырдын түбү сары алтын. Дуа кылып, таква болуп. Бир нерсең жетпей атса, биз дагы жардам берели. Күйөө бала келет. Азыр кичине аз-маз мындай болуп калышы мүмкүн. Бир айдан кийин жакшы болуп калат. Болбоду, бир жылдан кийин жакшы болуп калат. Турмуш куруп кеткенге түрткү болбой, азыркыларчы ажыраштырып алганга аракет кылат да. Тобай. Нак шайтандык да. Кичине ага кичине сабыр кылып, кичине кое турайлы, аракет кылайлы. Кайра ар жагынан, бул жагынан, оң жагынан, сол жагынан айтып, колдон келишинче дуа, насаат, азыркындай дааватка чыгарып, үйгө конок алып келип, жакшы сый неме кылып, кайната кайнелер менен алар менен да сүйлөшүп, колдон келишинче поддержканы берейли. Баштан эле кичине бир эки сөзгө эле андай болбойт да. Жолдошум менен уруша кетсек, жооп бермейинче тура албайм. Ал айтып, мен айтпай калдым деп. Өзүмө жакпайт. Намаздарымды да каза кыламын. Аллахым менин жүрөгүмө хидаят алып койду, мени кечиреби эми устаз? Тооба кылсам кабыл болбогондой эле сезилет. Андай кылбаш керек. Адамдар ойлойт да, көп сүйлөгөн эле ушу кыйын болуп атат депчи. Кыйын эмес, кыйын сүйлөбөгөн кыйын. Сүйлөбөгөн кыйын. Көп сүйлөгөндө эмес, көп укканда. Акылдуулар көп сүйлөбөйт, көп угат дейт го. Бул жерде өзгөчө эркек сөздөн калбай эле эчтеке эмес. Сабыр кылып, жакшы сөз сүйлөп коюш керек. Болду, жылмайып эле кой, иштин баары бүтөт. Жылмайып эле. Анан кийин мына жерде шектенбеш керек. Бекем тооба кылгандан кийин шектенүү шайтандан. Шектеме, иншалла Алла таалам кечире, тооба кабыл болот.
мүнөздү оңдош үчүн. Эң жакшысы туугандар, үйдө имандын сабагы болсун. Даватка чыгып келебиз. Иштеген жерим аябай суук. Намаздын фарыздарын эле окусам болобу жумуштан? Намаздын фарыздарын окуганда жылуу кийим окуп атасыз да. Ошол жылуу кийим менен сүннөттөрдү эле окуй бер. Башка кийинбейт дагы, туурабы? Ошол эле кийим. Күйөөм экөөбүз тең аскерде, военный иштейбиз. Үйлөнгөнүбүзгө 13 жыл болду. Ушул аралыктарда күйөөм көбүнчөсү эле башка жактарда перевод болуп иштеп жүрдү. Бир жумада бир келет. Азыркы учурда Жалалабадта иштейт. Мен 4 балам менен кайненем менен чогуу турам. Мен Ошто иштейм. Мен ишке кетип келгеним кылган тамак ашымды кайненем кайнежелериме күйөөмө жамандап, акыркы күндөрү уруш жаңжал көп болуп калды. Күйөөм апасынын сөзүнө кирип, мага корсулдайт. Келип төшөгүн бөлүп салып жатып алат. Мен деле көңүлүм калды. Күйөөм дагы ошол сөздү айтат. Менин да көңүлүм жок болуп атат дейт. Кайненем түштөн кийин 4 баланы ойло. Жетим кылбай деп кулагымы койбойт. Мен эми иштеп чыгам, иштейм, күйөөм баксын, үйдө отурам дедим. Исламда аял күйөө башка жашаса арасына суук түшүп калат дейт го. Ошончо чогуу эме кылганыңар жакшы да, карап туруп. Мындайда үйдө ынтымак береке болуш үчүнчү биринчиден тамакты чогуу жеш керек. Азыр ынтымактын үй бүлөнүн бузулуп аткандары себебинин бирден бири аялы башка кафеде, күйөөсү башка кафеде, обеди башка кафеде, кечкиси башка. Завтрагы да азырчы. Анчалык болбойт да. Үйдөгү береке, тамак башка нерсе. Анан кийин жөндөн жөн эле башка жакта уктап калбаңыз, жакшы эмес ал. Үйүңүз бар сизде, сизди күтүп аткан аял бала чакаңыз бар. 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат болбогон сөздөр менен аралашып жүрө бересиз. Андай болбойт да. Сиздин жарыңыз бар, үйгө барың, үйдө дагы амал кылың, ага да убакыт бериң. Бала чака мынакей. Ана мынандай болуп атам, Кудай сактасын, азыр шайтан аралатып ажырап кеттиңер. 4 балам эмне болот анан? Ар жерге барса, жүзү ылдый жакта башкалардан. Ата-энелерин көрүп, булар дагы, мен ата-энем экөө чогуу жашаганда кандай эле дейт да, ысык жан да адам деле. Вот ошолорго биз повод бердик да. Ар жерде иш, көр, тиргилик, ар ким менен жатып, ар жакта уктап калып, ар жерде калып кетип эле жүрө берип. Андай болбойт да. Ошон үчүн иншалла өзү үй бүлө бала чаканы күйөө багыш керек. Мейли, военный иштесин, бирок кайра келсин. Ал жерде деле выходной дегендер бардыр. 24 саат иштей берген иш жерде жок. Багымдат намазы менен ишрак намазынын ортосунда каза багымдаттын намазын окуса болобу? Ар намазда Ясин окуп өткөндөргө өзүбүздүн тилектерди айтып дуа кылса болобу? Молдакенин араб тилинде жазып берген тумарын такса болобу? Багымдаттын казасы, фарыздын казалары 3 эле мезгилде окулбайт. Күн чыгып атканда, чак түштө күн батып атканда. Андан башка бардык учурда окуй бересиз казасын. Ошол жерде караңыз да өзүңүз. Ал эми тумар боюнча балагатка толгондон кийин сиздин тумарыңыз 5 убак намаз. Айтыңыздарчы, сиздин тумарыңыз? Тияк бияктарга убара болбой эле кол. Ага чейин болсо тумарды такканга уруксат, шарты менен. Куран хадистен болсун ичиндеги жазылгандар. Ар кандай чиймеленген, пиймеленген бир баракаттарды түшүнбөгөн сөздөр болбосун. Экинчисинде муассир бил хакыйкатта таасир берүүчү Алла бул себеп катары десин. Мейли бешик кээби, кийим кээби, ошолорго илип коет, ага шариятта уруксат бар. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды кабыл кылып, жүздөрүбүздү жарык кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылып, ааламга тынчтык берип, мусулманга ынтымак берсин. Аллаху акбар.